Ушундай керемет бейиштин төрүндө болгон мекенибиз Чырын эмес Ырдын өлкөсү болсун. Кубанычтарыбыз, ийгиликтерибиз көп болушун тилек кылабыз дагы. Студиябызга келген коногубузду тааныштырып, бир жакшы музыка менен эфирибизди улайлы. Акылай Исмаилова "Махаббатым" деген чыгарманы сиздерге аткарып берет. Ал чыгарма тууралуу, авторлор тууралуу анан маек баштайбыз буюрса. Сон, Акылай, рахмат катарыбызга келип олтуруңуз. Урматтуу телекөрөрмандар, анда конокторубуз менен тааныштыралы. Биздин таңкы коноктор Турат Бектенов, журналист обончу жана Акылай Исмаилова, ырчы аткаруучу. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Куш келиңиздер. Эми азыркы аткарылган чыгарма тууралуу сиздерге айта кетели. "Махаббатым" деген чыгарманы тегири Шахризада Аскарова эжекебиздин аткаруусунда бир укканыбыз бар эле. Андан бери мынакей "Убакыт" деген зымырып кушкен, нечен жылдар артта калып, бул чыгарманын сөзү биздин заманабыздын аксакалы, биздин агайыбыз Атакан Кожоголов агабызга таандык. Обону болсо мынакей биздин Турат Бектенов агайыбызга. Агабыз көп жылдан бери сыртта жүрөт. Сиздин мындай журналист экениңизди, ушул куттуу студияда ушул жерде эмгектенгениңизди көп билет экен, бирок обончулугуңузду студияда иштеген кишилер деле көп мындай аңдабаптыр да. Анан чыгармачылык кандай болуп атат?
сыртта эмгектенип жүрөсүз, анан эки тизген бир чылбыр болуп катар келатабы же калып кеттиби? Ушул жерден баштап берсеңиз. Мен баштаганыма ошол быйыл 30 жыл болду, ушу жазганымачы. Махабатым 30 жыл мурун жаздым эле. Андан бери ошо убакыт зымырап учуп кетти. Анан ортодо чоң бир мындай эс алуу болду да. Эс алуу болду же мажбур болдук эс алганга. Башка турмуштун ногу менен. Башка анан журналистикага кирип кеттим. Ошо менен калып кетти барычы. 20 жылдай бою жазбай койдум ошо. Анан чет жакка кетип калдым. Швейцарияда жашайм азыр. Анан ошо менен калып кетти. Анан мындай ортодо орусча айтканда застой болуп калды. Анан кайра ошол кайтып келип атабыз. Ошо чыгармачылыкка. Анан тиги мен кайра мындай кайтып келгенге бир түрткү болуш керек болуп калды. Баягы ортодо кичине кармалып калды катуу эле. Анан ошо Акылай менен эмес жолугуп калып анан кызматташып. Анан Акылай дагы ошо ырдайын деген өзүнүн ниети бар экен. Анан мен ойлоп көрдүм да, бул Акылай суранып калды, ошо ыр жазып бербейсизби, ошо ырдагым келет анан. Мен ойлодум, эми мен азыр мурункудай баягы бирөөгө таанымал ырчыга берсем, ал ыр чыгып эле кетет, бирок мен өзүмдү сынагым келди да, кандай болуп калды 20 жылдан кийин да. Анан эч кимге таанылбаган, белгисиз бирөөгө беришим керек деп ойлоп жүргөм да. Анан Акылай жолугуп калды. Бактысын ачтын деп. Анын үстүнө бул дагы такыры башка кесиптин ээси. Анан бул оңотор мага жакшы болду. Өзүмдү сынап көргөнгөчү. Акылайдын өзүнөн алгат окшойбуз. Мынакей агабыз да айтып атат. Ыр дүйнөсүнө кантип келип калдыңыз сиз? Биринчиден саламатсыздарбы? Кутман таң деп айтмакчыбыз. Биздин кичинекей тарыхыбызга кайрылсак, Турат ага көп жылдардан бери таанышпыз. Анан негизинде мен ушу бала чагымдан бери эле ушу ырчылыкты жакшы көрөм, балдар хорун дардап келгем. Бирок кийинчерээк ушу медицина тармагында окууга тапшыргандыктан убакыт болбой калып, бирок азыр мына дарыгерлик менен алек болуп келем, бирок баягы жүрөгүмдөгү ушу ырдайм деген каалоом өчкөн жок. Демек убак сааты келди окшойт деп анан Турат байке экөөбүз жолугуп ушу композиция жаратуусун сурандым. Биздин биринчи чыгармабыз «Биздин жолдор» деген чыгарма мындан 2-3 жыл мурда жазганбыз. Бирок ал мындай кеңири тараткан жокпуз. Мындай ырчы болом деп деле мен мындай дайым хобби катары эле эсептеп келгем да, бирок өзүм үчүн ошо жаздырып ошо ырдагым келген. Ал эми азыр болсо мына 2-3 жылдан кийин кайра жолугуп Турат байке экөөбүз эми Турат байкенин дагы жаңы чыгармалары жаралып атыптыр. Чогуу иштешели деп чечтик. Эң сонун. Эми Кудай буйрса пациенттерге ырдаганча укол саят турбайсызбы? Алардын ден соолугу үчүн, Турат агам, сиздин ырларыңыз мына сөздүн башында айттык, Шахризада Аскарова, Асель Турдалиева, Алина Жетигенова, Мээрүмурат Алиева жекелерибиз аткарып жүргөн депчи, ал кишилер менен кызматташкан, алар менен бир мындай мурда эмне деп коет, тааныш билиш эски дос эстен кетпейт дейт го. Чыгармаларды кайра жаратууда аларга да мындай неме кылып атасызбы? Же азыр тилдин айты менен администратор дейбизби, же продюсер дейбизби, же Акылай менен бир мындай алар менен эми баягы көрүшкөн жерде саламыбыз дейбиз, сагынышып, кучакташып өбүшүп калабыз дегендей. Бирок чыгармачылыкта алар менен азыр мындай чыгармачылык байланыш түзө элекмин. Эми ким билет, келечекте балким болуп калышы мүмкүн, бирок азыркы кезде негизги баягы багыт ошо Акылай менен иш алып баруу болуп атат. Азыр экөөбүз дагы долбоор жаратып атабыз. Дагы толтура ырлар бар, жазылган ырлар бар, жазыла элек ырлар бар. Алардын баарын бүгүн мындай тааныштырып мүмкүн эмес го, кичинеден акырын Казакстан эметер деп ойлоп атабыз. Ошо алдыда дагы ошондой пландар бар. Иштешели деген. Сыртта жүрөсүз. Канча жыл дедиңиз? 16 жылдан бери сыртта жүрөсүз. Баягы кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин ырында дегендей, башка коом, башка чөйрө, башка жумуш. Балдарды сурап атсак, азыр 5-6 тилде сүйлөйт экен балдар. Суктандык биздин оракөбүз. Ал жактын да мындай таасири чыгармачылык, алардын музыкасы мындай береби таасирин? Эми чыгармачылыкта. Илгери тиги Майрамбек Осмонов анан ким Беркебек ким эле? Атын унутуп атам. Чыгармачылык иши.
мейли, ал башкысы эмес. Мен айтайын дегеним, mo жакында келип ушул ырларды жаратып, анан баягы өзүмдүн коллегаларым байкелер бар, аларга угузуп мындай кандай экен, эмне болуптур, өзгөрүү байкадыңарбы деп, анан Аскар Карыбаев деген биздин композитор бар. А киши менен агайын болуп, дос болуп, жакшы мамиледебиз. Анан Аскар байкеге айттым, бул ыр жаздым мына 20 жылдан эми кандай эстедим. Эмне дедиңиз дедим. Ошончо. Не дей аласыз деп? Анан угуп, анан айтты, бул такыр башкача болуп калыптыр депчи. Баягы ырларыңа окшобойт, түк окшобойт, бул аябай өзгөрүптүр депчи. Анан ошол ойлоп калдым, ошол тияктын таасири тийди го деп ал киши да айтты сагачы, баягы жашаган айлана чөйрөнүн таасири. А бирок чын эле ошондой болот экен да. Тоо ташта жүргөн, айылда чоңойгондор, баягы башкача обондор башкача чыгат экен. Шаарда өмүр бою өскөндө алардын ырлары такыр башкачараак болот экен да. Ырчы болуп туруп анан медик болуп кетиш мүмкүн эмес, бирок медик болуп туруп ырчы болуп кетиш мүмкүн экен да, демек Акылай. Ырчы деп мен өзүмдү антип мындай азыр баса белгилеп катуу айта албайм го дейм, анткени ырчылык кесиптин артында дагы абдан көп түйшүк бар. Бирок менин негизги кесибим албетте дарыгерлик менен эле калат. Бирок чыгармачылыктын тузу оор, бир кирген киши чыга албайт. Турат байке туура айтамбы? Албетте. Турат байкенин мисалы ырларын ырдап кайрадан ушу ырларын, жаңы ырларын ырдап чыгуу, эски ырларын дагы жаңылап ырдап чыгуу мен үчүн да сыймык. Мен абдан сыймыктанам, кубанам. Бул дагы өтө чоң мен үчүн жоопкерчилик. Турат байке, сизди деген жана оончу журналист деп тааныштырдык, бирок деген ыр жазмайыңыз да бар экен да. Сөзүн да жазып коймоюңуз бар экен. Андай жагы да бар. Ал жагын айтып бересизби? Мен биринчи ырым жанагы 30 жыл мурун жазылган Күзгү кечте деген Сахра эже ырдап жүрөт, Аскарова. Аны болсо ошондо жазып, ал биринчи ырым да, анан жазып алып, анан сөзү жок. Эмне кылыш керек? Анан жакындар тааныбасам, кой жазып көрөйүнчү деп эле сөзү менен эле, бирок бир эле обонун сөзү менен чогуу чыкты да, бир момент анан өзүм жазып салдым. Анан ошондо биринчи жолу сөз жазгам. Андан кийин акындар менен иштешейинчи деп жүрүп, анан Атаханга жолугуп, анан Атахан экөөбүз ошол 90-жылдары аябай катуу кызматташтык. Ошондон бери дагы эле мына жаңы ырларым эле бүгүн убакыттар экен, эми алып чыга албай калдык. Ошо биздин жол деген жана биз айтып кеткен экөөбүздүн жана биринчи чыгармачыл байланыштагы биринчи ырыбыз ошол. Ошону да Атахан жазган сөзүнчү. Бүгүн тилекке каршы угуз албай калат экен. Атахан агайыбыз. Баягы өзүм дагы бирөөнү жаздым да, ошо. Уялдым, корктум, бирок жаздым. Анткени ал жанагы төрөлүп анан аты жок бир канча убакыт жатып калган баладай болуп жатты. Сөзү тигиникин алам, мунукун алам, Атахандыкын да көрдүм, тигини да көрдүм, баары жатпай атат такырчы. Мен каалагандай болбойт. Анан айла жок, кайра жаздым, баягы кылмыш кылдым мындай жатып. Жакшы, эми баягы калемдин учунда найзанын күчү бар дейт го. Алын деле алышып ага деле ар кимге бериле бербесе керектир, Кудайдын белеги деп. Атахан агабыз мына чыгармачыл чөйрөдө өзүнүн орду бар киши, бир канча китептерди жазып койду, ыр жазган. Сиз ушул демек жазмагерликке мындай сүңгүп кирбептирсиз. Мен даректүү тасмалар тартам. Азыр ошол Бельгияда, Брюссельде баягы продюсерский центр менен кызматташам, дайыма тартып турам. Кыргызстан жөнүндө тарткам. Ал көптөгөн гран-прилерди алды фестивалдарда, кинофестивалдарда, ошо Женевада, Гренобльде, Францияда. Ушундай көптөгөн аякта өмчө айтылбаган ийгиликтер бар. Биринчи каналдардан чыгып жүрөт мен тарткан жанагы тасмалар. Дагы эле ушул журналистке тармагында турбайсызбы? Бельгия, Швейцария, Канада, ошо өлкөлөрдө, Германия биринчи каналдарында чыгып жүрөт. Мындай ийгиликтин артында көптөгөн түйшүк, көптөгөн эмгек жатса керек. Тил билбей барып, ал коомго кантип аралаштыңыз? Эми тил билбей бардым, бирок мен өзүм тилге жөндөмүм бар да. Мен азыр орусча, кыргызча, францча, англисча, анан немисче сүйлөйм. Жакшы. Немисче мен бытовой баягы мындай жакшы эмес. Кутман таңар мен деп коюңузчу. Немисче Гутен Морген. Мына ушундай. Анда Акылайга сиздин дагы калемиңизге таандык Эргүү деген чыгармаңыз сөз обону сиздики. Турат Бектенов агабызга таандык. Акылай Исмаилованын аткаруусунда, уруксат болсо сизди сахнага чакыралы. Акылай сахнага чыксын. Бардык телегөрөрмандардын маанайын көтөрүүчү чыгарма биздин коноктордун аткаруусунда.
Сон биз эмес телекөрүүчүлөр кол чайып ийди. Акылай чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Турат агабызга ыраазычылык билдиребиз.